Оору қараңыздар, екі себептен беріледі. Биринчиси адам баласын Алла Таала кечириш үчүн, бардык дүниелерди кечириш үчүн. Биринчиси, азыркы күндө көз жумган туугандар дагы шейит болуп кетип атат, караңыздар урматтуу туугандар. Шейиттин даражасына кетип атат. Оору менен себеби Алла Таала булардын баарын дүнүйөсүн кечирип атат, караңыздар. Бул эми кайгыга бата турган эмес. Жакын туугандардын айтып турган сөзүм, кайгыга батпасын, тескерисинче алар кайрат кылып, алар Алла Таала бул пенденин баардык күнөөлөрүн тазалап, өзүнө ошол бул адамды өзүнө ошондой абалда алып кетип атат. Биринчи жактан. Биринчи тараптан сүйүнүч кабар. Себеби ал иншалла бейишке кирет ал пенде. Сөзсүз түрдө анын баардык дүнөөлөрү кечирилип, шейит болгондон иншалла бейишке кирет. Экинчи нерсе, оору эмне себептен берилет? Экинчи, бул урматтуу туугандар, экинчи себеп ал адамдын даражасын көтөрүш үчүн. Пендени Алла Таала пендени өзүнө жакындатыш үчүн ага оору берет. Мүмкүн пенде бир амал аркылуу, жакшы иш аркылуу жете албайт бир даражага, бирок оору аркылуу жете алат. Алла Таала ошол оору аркылуу бул пендени ошол даражага жеткирет. Урматтуу туугандар, демек биз кайгыга батпайлы. Биз өзүбүздүн духубузду түшүрбөлү мына айткандачы. Адам баласынын өзүнүн жанын түшүрбөсүн, маанайын түшүрбөсүн. Жок, тескерисинче. Биздин караңыздар азыркы учурдагы абалга биздин амалыбыз кандай нерсе? Бардык аспаптарды мисалы таштап коюп, эч бир мисалы медициналык масканы колдонбостон, антисептик жанагындай тазалык каражаттарды, аспаптарды колдонбостон жөн эле жүрүш, Алла гана сактайт деп жүрүш, эч бир нерсени колдонбостончу аспаптарды. Муну рахбаният деп коет, кечилдик дейт, урматтуу туугандар. Кечилдердин амалы ушундай. Бирок ислам дини андай ал нерсеге үндөбөйт. Экинчи нерсе, экинчи жол. Бир гана ошол аспаптарга эле таянып коюу. Медициналык маскаларга, жанагы гигиеналык аспаптарга, тазалык аспаптарга ошолор менен колдонуп, ушул нерсе гана сактайт. Антибиотиктер, дарылар гана дарылайт деп ушул эле аспаптарга таянып коюштук. Ишенип ушуларга толук. Муну не дейт? Муну нафсаният дейт муну. Адам өзүнүн каалоосуна жаккан нерсе бул. Нафсаният ошондой жахилият, бул надандык, бул тескерисинче. Дагы бир нерсе надандык дагы. Ислам дини кайсы жолго үндөйт? Үчүнчү нерсе ал эмне ихтият деген нерсеге үндөйт. Үчүнчү жолго үндөйт. Урматтуу туугандар, ислам үчүнчү жолго ихтият деген нерсеге үндөйт. Ал деген этиятчылыкка. Албетте биз Аллага таянабыз. Пайда зыян Алладан экенин билебиз. Оору, шифа баардыгы Алланын колунда. Алла кимге кааласа оору берет, кимге кааласа шифасын берет деген нерсе толук ишенебиз. Кимди кааласа Алла Таала оорутат, оорусун берет. Кимди каалабаса ал оорубайт эч качан. Ал түгү ал ошолордун ошол жанагындай ачак болгон, коркунучтуу оорулардын арасында жүрсө дагычы, Алла каалабаса эч качан оорубайт. Тескерисинче өтө сактанып, тим эле үңкүргө кирет дегенде подвалына кирип үйүнөн чыкпай турган адамдагы Алла кааласа кайсыл бир себеп менен ага оору келип калат үйүнөчү. Ошо өзүнүн адамга келип калат. Демек, толук ишенич Аллага, биздин ислам жолу толук Аллага таянып, Аллага ишенип, Алладан үмүт этүү. Биринчи, экинчи бирок ихтият деп айттык го, ихтият жолу, этиятчылык. Ошо менен биргеликте биз баардык тазалык аспаптардын баарын колдонобуз. Антисептиктерди, мына караңыздар азыр, маскаларды, ошондой эле дистанция жанагындай социалдык аралыкты да сактап, муну баарын колдонобуз, муну баарын кылабыз. Бирок ушул аспаптарга таяна албайбыз да, булар кана сактайт деп. Булардан чындыгында эч кандай пайда жок, зыян да жок. Бирок сырткы себебин биз кылабыз. Ислам ушул нерсеге үндөйт. Аллага таянуу менен биргеликте аспапты колдонуу, мына ислам жолу ушул нерсеге буйрат, ушул нерсеге үндөйт, урматтуу туугандар.